Берилген сандардын эң чоң жалпы бөлүүчүлөрүн табайлы. Бизге берилген 675 жана 825 сандарын эң чоң жалпы бөлүүчүсү кайсы сан экенин табыш үчүн аны биз билебиз. Ал сандарды жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 675 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратсак, 675 5ке бөлүнөт. 135 5ке бөлүнөт. 27 3кө бөлүнөт. 9 3кө бөлүнөт. 3 жөнөкөй сан өзүнө бөлүнөт. Жана 825 санын жөнөкөй көбөйтүүчүлөрү 5ке бөлүнөт. 165 5ке бөлүнөт. 33 3кө бөлүнөт. 11 жөнөкөй сан өзүнө бөлүнөт. Демек 675 саны бул 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 3 түрүндө жазсак болот. Жана 825 санын 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 11 түрүндө жазсак болот. Бул көбөйтүүчүлөрдүн арасынан бул эки санда тең кездешкен сандарды алабыз. 5 5 5 5 3 3 3 жок бул жакта. Кийинки 3 дагы жок. 11 675те жок. Демек биз көрүп тургандай 5 5 5 5 3 3 кездешпейт. 825те жок. Жана 675те 11 деген жөнөкөй көбөйтүүчүсү жок. Демек 675 жана 825 сандарынын эң чоң жалпы бөлүүчүсү бул 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 3 же болбосо 75 саны. Демек 75. Ушул эле сыяктуу 231 жана 280 сандарын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табыш үчүн 231 бул 7ге бөлүнөт. 3төн 3кө 11ден 11 жөнөкөй сан 1 жана 280 санын көбөйтсөк, ажыратсак жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө 140тан 2 70 2 35 35 биз билебиз 5ке бөлүнөт. 7 7 жөнөкөй сан 1. Демек эки сандар тең кездешкен жөнөкөй көбөйтүүчүлөр булар 7 саны экендиги көрүнүп турат. 3 саны жок 280де жана 11 саны да жок.
Demek 280'nin jönөкөй көбөйтүүчүсү болгон 2 саны 231 санында кездешпейт. 2 сандар 5 дагы кездешпейт. Жана эң чоң жалпы бөлүүчү 231 280 сандарынын бул сан 7 экендиги келип чыкты.